суверендик мамлекет болгондон бери эмне өзгөрүлдү? Бүгүнкү күндө Акаев убагында деле, Бакиев убагында деле, азыркы президенттин убагында деле бир эле көрүнүш болуп келатат да. Массалык маалымат каражаты сөз эркиндигине дайыма басым көрсөтүп, ошолорду коркутуп, элди коркутуп келген жыйынтыгы эмне болду? Политический заключениялар болду Акаев убагында. Бул жерде отурушат ал кишилер. Бакиев убагында да ошондой болгон. Бүгүнкү күндө деле ошондой болуп атат. Биздин бул жерде ГКМБнын СИЗОсунда отурган Кубаныч Кадыров, Бектур Асанов, Эрнис Карабеков, Сарыгул Аксакалды эми алып чыкты, Кудай буйруса. Булар дагы сөз үчүн отурат да бүгүнкү күнү. Өзүнүн позициясын айтып койгон үчүн гана отурушат. Эч кандай кыймыл аракет же болбосо бир призыв кылган эмес бул кишилер. Дагы эле ушинтип бийлик мурдагы президенттердин убагындай кылып коркута берсе элди, айта берсе, жала жаап, камай берсе, бул деле жакшы нерсеге алып келбейт туугандар. Мурдагы режим менен азыркы режимдин айырмасы. Мурдагы режимде балким бир туугандарын, досторун, же болбосо жакын кишилерин бүт күч структурадан алып келип, элди коркутуп, камап, өлтүрүп аткан болсо, а бүгүнкү күнү өзүнүн баягы досторун, соратниктерин, жанында жүргөн кишилерди гана бийликке алып келип, ошолор менен бир топ түзүп, элди бүгүнкү абалга алып келип атат. Башында эле биздин Бектур Асанов, Кубаныч Кадыров, Карабековдордун соту жабык түрдө өтүп баштады да. Биз ошондо башында айтканбыз, эмне себептен жабык өтүп барат жатат. Эмне жашырган, мындай бир кылмыштары бар. Эгерде чындап эле булар өтө коркунучтуу кылмышкер болсо, анда элге бардын ачык сот кылыш керек болчу. Эл билсин. Чындап эле булар ошончолук эле коркунучтуу бир кылмышкерлер болсо, анда булар камалыш керек. Эгерде андай бир материалдар жок болсо, анда булар чыгыш керек. Эмне себептен булар жабык өткөзүп атат? Биз ошол боюнча дагы мына эми азыр айта баштады көп массалык маалымат каражаттар. Акыркы жок дегенде бир акыркы бир сотторду же бир кандайдыр бир процесстерди бизге көрсөтүш керек болчу булар. Көрсөткөн жок. Мен ойлойм, чындык бар, булар сот аркылуу акталыш керек. Буларды күнөөсүз камаган кишилер өздөрү жоопко тартылыш керек. Эми кыскача биз ушул нерсени айталы дегенбиз. Кирип, жаныбызда жүрүп, ар бир кыймыл аракетибизди жеткирип турган бир эл бузуку бар экенин биз такыр билбептирбиз. Мына Сапар агай, ушул жерде отурган мына биздин комитет мүчөлөрү эч душман сырттан келбейт экен. Өзү өнүгүшү үчүн эң сонун идеяны колдоп койгонум үчүн күнөөкөрмөнбү бүгүн. Мен керек болсо Батыкаевтан дагы тетиги бүгүнкү Азимжан Аскаровтан да күнөөлүү киши болуп калдыкпы биз ушул заключенныйлар. Эгерде жакшы адамдар болбогондо мен дагы ушулардын катарында биринчи аялдардан болуп отурат элем. Бүгүнкү күнү да толук мүмкүн мен кирип кетишим. Анткени мен толгалы биздин ишибиз кыскар элек. Мен айтып кетерим, ушул жерде мына эл башыны көтөрүп жүргөн урматтуулар барыңыздар отурасыздар. Канча жолу Сазовдун депутаттары болгон кишилер. Бир киши алынкандай деп сураганга жарабады. Керек болсо жанымдагылар бизден качып калышты. Анткени ушак уктурат экен элди. Чындыкты эч ким айта албады. Ошол жерде отуруп айттым. Азыр мени камаса мен барга даяр болуп калдым. Кыргыздын кенин коруп камалдым, соттолдум, барына бардым. Элин жерин коргоп, мына бүгүнкү күнү биздин ачуу чындык чыкты. Кыргызстандын эң кор болгон эли ким? Мигранттар, үй жайы жоктор. Мына бүгүн дагы ошол жерде авиакырсык болгон жерде 2 квартирант бар экен, эч ким болбой талаада калып атат. Мен ошондойлордун укугун коргоп жүрүп, кайсыл жерде үнүм жетпегендиктен, кайсыл жерде эл топтолгон жерде жүрүп, мен ушундай бир обончу дагы атка кондум, мошенник дагы атка кондум. Бүгүнкү күнү мына саясий куугунтуктагы жүргөн аял катары, эне катары мен бүтүн коомчулукка жар салуу, рахмат ушул мени чакыргандарга мен соттогу берген көргөзмөмдү айтып коеюн эми.
ошол жерде мени заставить этип, биринчи тергөө мезгилиндеги көрсөтмөмдө абдан мени кордошту. Эртең мененден киргизип түнгү саат 10га чейин отурдум. Ыйласам эч ким уюмду укпайт. Булардын эң бир давленияны неметкен жери өзүңдү бир кабинетке камап коюп, же суракка алган киши жок, же сен кимсиң деген киши жок. Бир 4 саат, 5 саат даже туалетке бара албай отурдум. Чыкпайсың дейт. Ушунчалык эле биз эмне жазык кылдык. Во-первых, не только потому, что я, наверное, больше всех отсидел из присутствующих здесь, а потому что для меня понятие справедливости всегда было таким конкретным понятием. И даже когда вот я освободился, были такие факты, когда в отношении генерала Исакова, Замира Синаманова, Наримана Тулеева, еще других не таких известных людей, я всегда открыто выступал, их поддерживал и не боялся этого. По одной простой причине: тот, кто отсидел несправедливо, тот просто обязан в таких ситуациях заступаться. Я был уверен, что это так, какие-то случайные моменты бывают. Но я смотрю, что сейчас уже появляется какая-то определенная даже система в этом. Я, честно говоря, тоже готовлю сейчас программу, хотел где-то ее через месяц представить, как я вижу будущее устройство, каким образом от некоторых вещей отходить. Но я хотел сейчас затронуть непосредственно по этой теме. Я вот, кстати, тех, кого я знаю, вот, например, здесь вот Эрнест Карапеков, он был моим займом по партии Арнамыс. Но, правда, он потом добровольно вышел, поскольку решил заниматься там, непосредственно уже там и коммерческой деятельностью, другими вопросами. Но потом, когда я все это узнал, конечно, я честно скажу, первое время о том, что будет суд закрытый, и суд идет закрытым, для меня стало очевидным. И те материалы, которые я читал из средств массовой информации, то, что мне рассказывали, для меня стало очевидным, что закрытым судом пытаются расправиться с неугодными людьми. Для меня это очевидно прочитать. Я, как человек, знакомый с этой деятельностью, могу вам прямо сказать. Ошо саясий куугунтукка кабылгандардын төрагасы Сапар мырза мага атайын кат менен кайрылды. 5 январда сиз ушул көп адамдардын укугун коргоп келесиз көп жылдан бери. Ушулар боюнча общественный коомдук комиссия түзүп, ошол чын бышыгына жетип бериңиз. Атайын бир комиссия түзөлүп жатат. Анан бир 7 иштен турган мына Жаналы Шабдыраев, Гүлүмкан Касымовна, Тыналиева, ошол адамдардан КДКнын мүчөлөрүнөн аттуу башты адамдардан турган бир 7 ишин түзүп атабыз. Ошо комиссия ошонун аягына чыгара алды атабыз. Жөн эле бир жактуу туура эмес камады, туура эмес дебей, комиссия ошондой. Эң биринчи ирет биз ошо ГКНМнын төрагасы менен жолугуша алды атабыз. Абдил Сегизбаевди чакырып, же болбосо барып келбесе, келбейт да мага барабыз. Киргизсе эгер. Эгер кабыл алса, анан тергөөчүлөр менен сүйлөшүп, алардын кандай доводдору бар экен? Эмне үчүн камап атат? Камалганда кандай бир негиз болуш керек да камаш үчүн. Эмне үчүн камап атат алар? Эмне үчүн жабык сот өткөрүп атат? Мен толугу менен колдойм, потому что жабык сот өткөргөн өзү эл аралык нормага да туура келбейт. Бардык юриспруденциясын бардыгын бузуп атат. Значит, баягы бир балекет бар да. Элден жашыра турган балекет бар. Эгерде ачык өткөндө, анда билет элек. Кандай күнөө кылды, кандай мамлекетти төңкөрүшкө аракет кылышты, эмнени деген ушак айтышты. Ошон үчүн бул жерде көп маселелер турат. Ошон үчүн комиссия кылышыбыз керек. Общественный комиссия кылыш керек. Мына ушул общественный комитет илгери бар эле. Мына ошол комитеттердин көп комитетти мен жетектедим. Матвей Шашамбаевди коргоо комитетинин төрагасы болдум. Туурабы Шашамбаев? Көп жылдан бери бул кишини колдоп, 5 жыл бою колдоп, акыры чыгарып алдык. Мына Замира Сыдыкованы камаганда комитеттин төрагасы болдук. Александр Лянчиков, Тамара Слашова, Топчуя Труналити кармаганда 3 жолу комитеттин төрагасы болдум мен. Ошо биз ким Бекнайсы куугунтуктаганын катарында өзүм камалып жүрсөм дагы ушулардын укугун коргоп жүрдүм. Колман кесинче. Бул мактаныш эмес, факты да. Эми булардын ушу комиссия түзүп берилет, комиссияны түзүп, нейтралдуу аракетибизди көрүп берели. Бир эле жактуу силердин укпастан бийлик өкүлдөрүнө киребиз, ГКМнын өкүлдөрүнө киребиз. Айтып берсин, далилдерин көрөлү. Балким какой-то запистери бардыр. Балким Дастан Исламович бирдемени айтып койгондур. Же Эрнест Карбек бирдемени айткандыр. Же Бек Турасанов бирдемени айткандыр. Ошону көрөлү, текшерели. Ошол эки комитет саясий куугунтуктарга каршы комитети жана сөз эркиндигин коргоо комитети биз чогуу ушул иш-чараны уюштуруп атабыз. Келгениңерге бардыгыбыз терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мындай учурда адамдын башына оор иш түшкөндө, абал мамлекетте оор болуп турганда мындай иш-чараларга келип катышыш бул аябагандай оор маселе. Бардык эле адамдар келип катыша бербейт. Көп адамдар коркот тилекке каршы.
мен ойлаймын қорқып болған адамдар ушул жерге келип катышып атасыңар. Экинчи маселе ушундай башына оорч иш түшүп турганда келип колдогон бул адамгерчилик, бул маанилүү моралдык колдоо болуп эсептелет. Мен биринчи Бектур Кубан өзгөчө ушул эки жигитти мен өзүм жакшы билем. Эрнест кийин аралашып калды. Ал эми калгандары менен мен эч кандай мамилем жок. Саясий маселе боюнча да иштеген эмесмин. Бектур менен Кубан менен активдүү иштегенбиз. Эгерде силер ошол буларды жамандап атканда КТРдан көргөн болушуңар керек. Биз ушул кээ бир маселелерди, кээ бир чогулуштарды чогуу өткөрүп жүргөнбүз. Жанагы КГБнын жашыруун агенттери жазып атканда ичинде мен дагы бар болчумун. Мен дагы сөздөрүм бар ичинде. Бирок мен бир нерсени айткым келет, Бектур дагы, Кубан дагы эч кандай мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракет кылган эмес. Мен аларды өзүм жеке билген адам катарында ишенем. Буларды саясий оппонент катарында, саясий куугунтук катарында биздин бийлик атайлап элди коркутуш үчүн, үлгү көргүзүш үчүн атайы камап, башкалардын башын көтөртпөгөнгө ушулар аркылуу үлгү түзүп атат. Мамлекетте жаман бир прецедент жаратып атышат. Анткени ушул экөөнүн тең ошол бардык жазууларын, мен аралашкан жазуулардын бардыгында мен айталам, бир дагы жолу бийликти алалы, бийликти төңкөрөлү, бийликке кандайдыр бир куралдуу күч менен басым жасайлы деген булардын оюнда болгон эмес. Булардын бардыгы азыркы бийликтен ойлоп тапкан, ошол КТР аркылуу берип аткан укук коргоо органдарынын жасалма фактылары болуп эсептелет. Ошондуктан эгерде биздин бийлик коркпой турган болсо, анда бул сот, бул адамдардын сотторунун бардыгы ачык өтүшү керек. Азыркы күндөгү жагып өтүп аткан соту биздин бийлик коркуп атат деген сөз болуп эсептелет. Алардын жашыра турган, корко турган фактылары бар деген болуп эсептелет. Экинчи, Атамбаев дагы, бийлик дагы кайра айтып атышат. Биз эл аралык соттордон кетишибиз керек. Биз Бириккен Улуттар Уюмунун жанагы 12 дүйнөдөгү эң авторитеттүү сот болуп эсептелет алар. Соту биздин мамлекетибиздин башына отуруп алыптыр. Ошолор биздин бардык чечимибизди контролдойт экен. Биз алардын чечиминен кетишибиз керек дагы, өзүбүз адилеттүү чечимди гана кабыл алабыз. Бизде бардыгы жакшы деп айтып атышат дагы, Бириккен Улуттар Уюмунун бизге кереги жок деди. Эми эл аралык Кыргызстандагы изилдөөлөр боюнча жана Кыргызстандагы бүгүнкү күндөгү ар кандай институттардын изилдөөсү боюнча Кыргызстандагы 80% элүү сотторго, милицияларга, укук коргоо органдарына толугу менен ишенишпейт. Андай болгон соң, биз бүгүнкү күндөгү биздин чыгарып аткан сотторубуздун чечимдери, милицияларыбыздын, укук коргоо органдарыбыздын иликтөөлөрү биз туура, адилеттүү деп ишене алабызбы же жокпу? Көпчүлүк 80% айтып атат, биз ишенбейбиз деп атат. Андай болгон соң, биздин сотторубуздун, укук коргоо органдарыбыздын жасап аткан иштеринин 80% бүгүнкү күндө мыйзамсыз, биз коом, эл ишенбей турган чечимдер болуп эсептелет экен да. Ошон үчүн биз ар бир сотту, ар бир иликтөөнү ачык болушун, адилеттүү болушун коомчулук, саясатчылар, граждандык коом массалык маалымат каражаттары талап кылышыбыз керек. Өзгөчө мына окшогон соттор жабык өтүп атканда бардыгыбыз коркушубуз керек. Анткени мындай соттор ар бирибиздин башыбызга эртең келип калышы мүмкүн. Ар бирибиз эртең болбогон шылтоолор менен Атамбаев менен анын тегерегинделер камап туруп, мына окшогон жабык сот аркылуу 10-15 жылга соттоп жибериши мүмкүн. Бул бардыгыбыздын башыбызга келип кала турган коркунучтуу нерсе. Мына ушундай нерсе келбесин деп, дүйнөлүк бардык мамлекеттер биригип, Бириккен Улуттар Уюму деген уюмду түзүшкөн. Эгерде авторитардык мамлекеттер, бандит мамлекеттер, соттор иштебеген, милициялар иштебеген мамлекеттер туура эмес сотторду кыла турган болсо, ошол туура эмес экенин гана айтып берели деп, Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча комитети түзүлгөн. Ошол комитет болбосонун бийлик адилеттүү соттор түзбөйбү Кыргызстанда? Эгерде Кыргызстанда адилеттүү сот боло турган болсо, элибиздин жок дегенде 90% ошол сотторго ишене турган болсо, анда Бириккен Улуттар Уюмунун бизге кереги жок болот болчу. Ошол адилетсиз соттор болгон үчүн Бириккен Улуттар Уюму түзүлүп атат. Ошолордун үстүнөн карап атат. Тилекке каршы бүгүнкү күндө биздин конституция менен алардын юрисдикциясын биз алып таштап атабыз мамлекеттен. Мындан кийин биз каалайбызбы, каалабайбызбы, туура эмеспи, адилеттүү эмеспизби, биз бардыгыбыз Атамбаевдин сотторуна барып, ошолордун көзүн карап, ошолор соттой турган болсо, өмүр бою түрмөдө отурушка туура келет. Аны алып таштады акыркы конституциянын чечими менен. Каалабасак биз аткарбай коебуз. Улуттук оппозициялык кыймылдагы, элдик парламенттагы, Максат Кунакуновдогу алар чынында эч кандай шпионаж
же бийликти басып алуу же мындай азыркы бийликти мыйзамсыз жол менен кетирүү аракети болгон эмес. Аларды чынында бийлик сөз үчүн гана. Азыркы биз жана список Магнитского деп коет, же биз Акунов деп айтып атабыз. Биз буну баштаганда биз негизи жарандык трибунал деп эле баштаганбыз да. Бунун айтып атпайбы, комиссия кылып муну киргизген, ал өзүнчө бир башка деңгээли болсо деп ойлойм. А жалпы кыргыз элге майда чүйдө бир жаман ишке барган нерселерди дагы илип коюп турган болсок, мисалы мына көчө инвалид бала милицияга жардам берген үчүн сен дагы мындай урдалган нерсени сатып алган үчүн айыпка тартыласың, 5000 сом берсе, кайдагы 5000 сом деп отурса, мени сабады деп туруп больницага жатып алып, нападение на правоохранителя деп туруп, жогорку окуу жайды бүткөнүнө жарым жыл болгон милиция жигит экинчи группадагы мындай болгон үлбүйгөн инвалидти мера пресечениясын көчө камакка алдыртып коюшту. А бул окууну бүткөндө жарым жыл болгондо ушундай ишти жасап аткандан кийин 5 жылдан кийин бул кандай милиция болуп чыга калат? Эмнеси кызыктуу, убагында Садыркуловду өлүмүн, ооба бул ДТПден болгон өлүм деген следовательдер азыркы күндө Нарынбаевдин ишин, ошондойгон чоң-чоң саясий иштерди тергөө жүргүзүп аткандарын баары билинип атат. Алар кантип билинип калат? Бир фамилияны жазса, башкалар окуп туруп, ушул киши менде да нотариус болгон мамлекеттик. Ушул киши менде да тергөөчү болгон деп окуп атып, билинип, ана майда чүйдө ар бир иштерде ушундай мыйзамга туура келбеген иштерди жасап жүргөн кишилер толтура. Аны биз аны ачык айтышыбыз керек. Биз кичине эле туган болуп, же жакын, же айылдашыбыз болуп калса коргогонго түшө калабыз. Биз кайра ошондой акыйкат нерсеге барышыбыз керек да. Бул майда жаман иш жасап атабы, мындайга жасабаш керек. Эл дагы билиш керек. Ошондой эле катышуучуларга, баардыгыңыздарга, саясий туткундардын жакындарынын, саналаш жакындарынын өйдөлөрүнүн атынан терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биз жакындарыбыз камалган учурда ошол мамлекеттик каналдар, массалык маалымат каражаттары чыккынчы дешти, эл узар дешти, таш параңга алыш керек деп, бул албетте жакындарына өтө катуу тийди. Жашы жетелек балдары бар, студент балдар бар. Бирок биз бардыгына туруштук бердик. Биринчиден биздин жакындарыбыздын, бир туугандарыбыздын коррупцияга малынып, арам ишке малынып эмес, эл үчүн ак сөздөрүн, бийликтин катачылыгын көзгө сайып көрсөтүп, эл үчүн баштарын сайып отурган үчүн биз керек болсо сыймыктанабыз. Эр жигиттин башында ар кандай иш бар, акыры чындык жеңет деп ойлойм. Ошондой эле бүгүнкү күндө булардын адвокаты Данияр Мамановдун бутун чаап кетишти. Сот мына бүтөйүн дегенде, анткени ал жигит аябай грамотный адвокат жигит экен. Ал бардык фактыларды далилдеп, сот аягына чыгарда, муну дагы кандайдыр бир ошол нерсеге тиешеси бар деген ойдо калдык. Анткени интернетке чыкмайын, муну чаап кеткен учурда укук коргоо органдары, милиция өз учурунда оперативдүү иш жүргүзгөн жок, бирок эми гана жүргүзө баштады. Муну оң жагына чечип, күнөөлөр тааларына терең ишенебиз. Ошондой эле бүгүнкү күндө ошол бийликтин Атамбаевдин тегерегиндеги сот системасы, укук жаатында ГКМБ болобу, Ички иштер министрлиги болобу, Атамбаев койгон жетекчисинен башкалардын составында татыктуу кадрлар толтура, элдин уулдары толтура. Аларда бүгүнкү күндө бала чакасын багыш керек, башка кылыш керек. Ошондуктан унчукпай турганы менен эл менен чындык менен бирге экенине биз терең ишеничтебиз. Жакынкы күнү баары бир элде чындык азамат уулдарды коргогон сиздердей адамдык факторду алдына койгон билимдиктүү, нравалуу пикирлештер бар экенине мен терең ишеничте болуп калдым. Дагы бир жолу терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Баарыңыздар аман болуңуздар.